Кыргызстандын ишкерлерине ИАЭП өлкөлөрүнө коргонуучу беткап жана антисептиктерди экспорттоого уруксат берилди. Азыр экономика министрлигинде медицина каражаттарын 3 өлкөлөргө да жеткирүү боюнча маселе каралууда. Пандемия учурунда фармацевтикалык соода сатык кандай жүрөт? Кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Гигиеналык кол спрейлерди чыгаруучу ишканалар толук кубаттуулукта иштеп жаткан кези. Анткени азыр антисептиктер эң өтүмдүү, популярдуу товарлардын катарында. Пандемиядан бурун дезинфекциялоочу каражаттарга суроо талап азыраак болгон болсо, коронавирустун жайылышы менен баары өзгөрдү. Мы можем производить более миллиона антисептиков. Пандемияга чейин бир айда 100-200 миң антисептик өндүрсөк, азыр саны миллиондон ашып кетип жатат. Мисалга, карантин учурунда эле бир айына биз 1 миллион 200 миң антисептик эритмесин саттык. Флаконов антисептического раствора. Ички базарды толтурган соң ашыкча продукцияны чет өлкөлөргө сатуу маселеси жаралган, бирок март айынын аягында өкмөт Кыргызстандын товарлардын бир нече түрүн экспорттоого тыюу салган. Ал тизмеге антисептикалык каражаттар, ошондой эле коргоочу бет каптар да киргени белгилүү болду. Бир ай өткөндөн кийин токтомго өзгөртүүлөр киргизилип, ИАЭП өлкөлөрүнө медициналык багыттагы буюмдарды экспорттоого чектөө алынып салынды. После того, как мы отшили достаточное количество масок и... Алгач өлкөдө жетиштүү сандагы бет каптар тигилгенден кийин сырттан буйруктар келе баштады. Башкача айтканда, Орусия, Казакстан, Тажикстандан. Ошондо биз экспорт тууралуу алдын ала ойлонуп, продукцияны сертификациядан өткөрүп койдук. Надо будет экспортировать в дальнейшем. Мы сделали сертификацию продукции. Пандемия шартында текстил өнөр жай, бет кап жана коргоочу шаймандарды өндүрүүгө тез багыт алды. Чет элдик өнөктөштөр менен бир нече келишимдер түзүлдү. Бирок жергиликтүү ишкерлер экспорттук потенциалын кеңейтүүгө ИАЭП өлкөлөрүнө гана эмес, Тажикстан жана Өзбекстан менен да алдын ала макулдашуулар жүргүзгөн. Медициналык каражаттарды ИАЭП өлкөлөрүнө гана эмес, ошондой эле 3 өлкөлөргө экспорттоо маселеси каралып жатат. Бул үчүн биз токтом долбоорун иштеп чыктык жана аны аппаратка киргиздик. Министрликтер тарабынан ведомстволор менен макулдашуу жүрүп жатат. Экономика министрлиги экспортту колдоого даяр, бирок бир шарт менен. Ички рынок медициналык каражаттардын тартыштыгын сезбеш керек. Ушул себептен ар бир жарлыктын долбоору алдын ала саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашылат.